Конституционный комитет каралбай турган нерсени. Алдын ала чечимдерди 3-4 вариант, биз эми аны билбейбиз, аягына чыкпай калды да, аны тергөө билип берет. 3-4 вариант менен бул жакка чечимдерди алып келип, кадимкидей эле урматтуу депутаттар сиздерге айтмак, конституция бузулуптур, конституция боюнча мындай болуш керек экен деп айтып, ушул мыйзамды өткөзгөнгө аракеттин бири болгон. Бул только бир эле жагы болгон. Эми жөнөкөй сөз менен айтканда мындай зашакалить хотели, да? Но при этом эти шакалы и шакаленки забыли, что они нападают на льва. И никогда такого не было, чтобы шакал победил льва. А за львом стоят 7 миллионов людей. Ушул сыяктуу нерсени кылайын деген аракет болгон. Мен ойлойм, бул эми аракетти ишке ашкан жок. Кандай болбосун, бүгүнкү күнү күнөөлөп атпайбы? Бир топ депутаттарды күнөөлөп атат. Өзүбүздүн эле мурдагы коллегаларыбыз. Сотрудниктерди күнөөлөп атат. Ачыктан ачык айтып коюш керек, как она эле мындай коркпой эле ачык эле айтыш керек. Катты күтүп алдык, ушундай ниетибиз бар эле деп. Айтпаса дагы жок дегенде ушу унчукпай турса туура болмок да.